жер үйдү 1% Кыргыз элине бербей, кайдагы бир бизнесмендерге карматып салган үчүн ушул таластын өтүп кеткен батырлардын кусуруусуң сен. Мындай болбойт кылган. Ана кече аспект чыгып алып туруп интернетте сүйлөп атат. Жер үй Садыр Нуркожоевич саткан деп. Эми аспектти көрүп атпайсыздар, интернеттен нелерин гана берип атат. Кимдерди алдап кеткен, кимдерден коркутуп акча алып койгон. Мен Садыр Нуркожоевичке адвокат эмесмин, болгондо чындыкты айтайын деп атам. Ким саткан жер үйдү? Буга чейин ал айтпады беле, жер үйдү биз толугу менен өзүбүз алып, толугу менен өзүбүз иштетиш керекпиз деп. Бирок бийликке келгенде 21-жылы телемост аркылуу, телекөпүрө аркылуу Орусиянын президенти менен кол чаап туруп, жер үйдү толугу менен 100% өткөрүп берди. Бүгүнкү күндө жер үйдүн бир да пайызы биздин Кыргызстанга ээлик кылбайбыз биз. Бир да пайызы жок. Толугу менен 100% менен өткөрүп берип салды. Жер үй бул бир кичинекей эле тоо эмес да. Жер үй деген бул Кумтөрдөн кийин экинчи көлөмдөгү кен алтын байлыгы боюнча. Жер үйдүн бүгүнкү алтындын баасы, эгерде бардык алтынды бүгүнкү күнү сатса, $8 миллиард болот экен. Эми ойлонуп көрсөңүздөр, айрыкча мына таластык туугандар, $8 миллиард байлыкты өткөрүп берип салды. Кол чаап өткөрүп берип койду. Видеодо, YouTube'да, башка жерлерде кирип карасаңыз болот. Кол чаап туруп өткөрүп берип койду. Садыр Жапаров жаңа бийликке келгенде жер үй боюнча сөздөр болгон. Ижара. Бир топ адамдар айткан, келгиле таластык туугандар менен сүйлөшүп туруп, барып туруп жер үйдү алар басып кылып туруп, орустар менен соодалашабыз, жана Бажаевпи, жана чечендер менен соодалашабыз. Жок дегенде 50%-ын алабыз. Такыр болбой калса бир 30%-ын алабыз деген сөздөр болгон. Ошондо Садыр Жапаров эмне деп жооп берди? Ал төмөнгүчө жооп берди. Жок, андайга барбаш керек. Мени Орусиянын президенти жаман көрүп калат деп жооп берди. Жалаң ошол Орусиянын президенти Садыр Жапаровду жаман көрүп калбасын деп биз мамлекетибизде экинчи ири алтын кенин карматып салдык. Бул эмне деген шермендечилик? Бул эмне деген? Жок дегенде бир 10%-ын алып калса болот эле го. Такыр эле болбой калса бир 5%-ын алып калса. Жок дегенде 1%-ын алып калбайбы мындай? Шерменде болбой. Жок, 100% өткөрүп берип койду. Анан кийин бирдеме болсо эле аны Бабанов өткөргөн, аны Бабанов соодалаган, аны Бабанов берген деп эле. Жок, Бабанов чалгындоого берген. Чалгындоо деген бул разведка. Жанагындай барып изилдеп, башка нерселерди кылат. Жанагындай казып, ошол жерден алтын алып, иштетип, алып чыгып кеткенге Садыр Жапаров уруксат берди. Ошондуктан мындан ары биз токтотолу, жер үйдү Бабанов берди деп айтканмын. Андай эмес. Жер үйдү Садыр берди. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз эли. Мен бүгүн бир сиздерге кайрылуу кылууну чечтим. Кече 3-4 күн мурда Аспект деген интернетте сүйлөп атат, биздин таластагы жер үйдү Садыр Нуркожоевич саткан 1% алып калган эмес деп. Жер үй 2015-жылы сатылган. Атамбаевдин убагында сатылган. Темир Сариев премьер-министр болчу. Бабанов келген элдин алдына, менин досум иштетет, Бажаев иштетет, мен ага ишенем деп. Жер үй $100 миллион Атамбаевдин убагында сатылып кеткен. Ошол убакта жер үй үчүн мен митинг кылып, жер үй ачылбасын, жабылсын деп куугунтук жеген киши катары мен бүгүн айтканга акым бар. Ошол убакта керек болсо жер үй үчүн сүйлөбөгүн деп мени өлтүрөбүз дегенге чейин алып барган. Мына бүгүн ачуу чындыкты айтайын. Мен айла жоктан, аргасынан ошол убакта Атамбаевга мүрзөнүн үстүндө кайрылгам. Керек болсо өлтүрүп коем деген үчүн мен айткам ошол жерде. Өлтүрсөңөр өлтүрүлө, мына мен мүрзөмдү кашып дайындап коюм деп. Ошол убакта райондун акими Өзбек Райхан деген жер үйгө кол койбой койгон үчүн, жер үйдү колдобой койгон үчүн ага да иш кошколу, а киши дагы жүрөгү оору болуп, акыры аягы ада кайтыш болуп кетти. Бүт талас эли билет ал кишинин. Өзбек Райхан кол койбой, жер үйдүн куугунтугун жеп жүрүп акыры аягы кайтыш болуп кеткен.
мен куугунтук жеп жүргөн убакта жогорку кеңеште Садыр Нуркожоевичти билем. Биз куугунтук жеп жүргөн убакта жогорку кеңеште сүйлөгөн кумтер боюнча, жер үй боюнча укпасаңар кулагыңар жабып отурлар. Кессеңер башымды кесесиңер, тилимди кесип албайсыңар деп. Садыр Нуркожоевич ал убакта президент беле, же премьер-министр беле. Ошол убакта биздин таласка дисктер тараткан жер үйдү саттырбагыла, эгер жер үй сатылып кете турган болсо, кыргыз элине 1% калбайт деп. Ошол убакта жер үйгө сатылышына каршы жүргөн, кумтерди элге алабыз деп жүргөн адам катары мен ошондой эле тааныйм. Анан кече аспект чыгып алып туруп интернетте сүйлөп атат. Жер үй Садыр Нуркожоевич саткан деп. Эми аспектти көрүп атпайсыздар, интернеттен нелерин гана берип атат. Кимдерди алдап кеткен, кимдерден коркутуп акча алып койгон. Мен Садыр Нуркожоевичке адвокат эмесмин, болгондо чындыкты айтайын деп атам. Ким саткан жер үйдү? Садыр Нуркожоевич 2021-жылы келип президент болуп атат. Садыр Нуркожоевич ал убакта эч ким эмес болчу. Бир аксакалдар күттүлөр, бир чындыкты айтабы, жер үй боюнча бирдеке сүйлөп коебу. Эмнеге жакшы иштерин айтпайсыз? Неге кылып аткан? Карапайым элге үй салып атканын неге айтпайбыз? Кызыл китеби жокторго кызыл китеп берип атканын неге айтпайбыз? Эмнеге жакшы иштерин айтпайбыз? Адамдын жакшы жагын айтканды үйрөнөлү. Мындан кийин дагы жер үй боюнча сүйлөнө турган көп сөздөр бар. А жер үйдү биз ала албайбыз уже. Жер үй кетип калган Атамбаевдин убагында эле. Кайтарымсыз кетип калган.